Мекенибизде saat 18. Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Кутман кечиңиздер менен кадырлуу замандаштар, сүйүктүү достор, жалпы угармандарыбызга ысык салам айтабыз. Сиздер менен кайрадан иммунитет доктурусундамын. Аты жөнүм Айнура Миназарова. 26 апрель акырындык менен жаз мезгилинин соңку айын көздөй баратабыз достор. Анан албетте гүл, эс алуу күндөрү, эмгек көргүсүн пландаштырып айтор жайдын кучагына кирип барабыз. Бардык угармандарыбызга салам. Сиздер менен бүгүн дагы достор сөз кыла турган эң сонун актуалдуу темалардын бирдигин көтөрүп чыктык. Бирин анда талкуулоого даярбыз. Бүгүн достор сиздер менен ошол кеңири таркалган гастрит, ашказан оорусу тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Эмнеден улам башталат? Ашказанга кантип туура кам көрүш керек? Ашказан деген негизи кандай милдетти аткарат? Мына бул тууралуу биз алдыда кененирээк сөз кылабыз. Угармандарыбыздын баардыгын тең чакырабыз. Азыртан эртелеп суроо жөнөтө берсеңиздер болот. Анткени өзүңүздөр билесиздер, убакыт жетпей калышы ыктымал. 0705 53 16 64 сандарына жөнөтүңүздөр, жазыңыздар. Бир музыкалык ыргак менен көшөгөздү ачып алалы. Ая Садырова жана Талант Кадыровдон «Мен сени жаным таптымай» чыгармасы. Өткөн өмүрдөн өздүктүнөмүн, мен өзүңдү издеген. Талай эмеми таптым мен сени, тонук сүйүү из менен. Сүйүү жолунда, ар бир оюмда, бир өзүң бол жанымда. Агарган ак таңыңда, бул жашоомдун баарында. Келчи ардагым, колуң кармайым. Мезгил жарыгым, сага арнайым. Жалгызым жаным ай, жашоодогу жазымда. Сен барсың, мен бармын, сүйүм сени жаным ай. Жалгызым жаным ай, нур жүзүң сүйүп танымдай. Канча жыл күтүп, жүрөгүм сүйүп, мен сени жаным таптым ай. Бизден сеп жүргөн, экөөбүз күткөн, наристе биз улубуз. Өзүңдөй болсо, бийикке консо, аткарылат оюбуз. Бир кыялыбыз, наристе кызыбыз, өзүңдөй болсо деймин. Ойлонуп менен сени, жараткандан тилеймин. Келчи ардагым, колун кармайым. Мезгил жарыгым, сага ардайым. Жалгызым жаным ай, жашоодогу жазымда. Сен барсың, мен бармын, сүйүм сени жаным ай. Жалгызым жаным ай, нур жүзүң сүйүп танымдай. Канча жыл күтүп, жүрөгүм сүйүп, мен сени жаным таптым ай. Келчи ардагым, колун кармайым. Мезгил жарыгым, сага ардайым. Жалгызым жаным ай, жашоодогу жазымдай. Сен барсың, мен бармын, сүйүм сени жаным ай. Жалгызым жаным ай, нур жүзүң сүйүп танымдай. Канча жыл күтүп,
мен сени жаным таптым ай. Жашоо кыймылды талап кылат. Дагы бир жолу салам угармандарыбыздын баардыгына. Сиздер менен жалпы кайрадан иммунитет уктуруусу аптанын дүйшөмбү күнү кечки саат 18:00. Жана достор, бүгүн дагы сөз кылып, сиздер менен талкуулай турган, сонун маалыматтарды ала турган мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан ар бир угарманыбызды биздин төрүбүзгө чакырмакчымын. Келиңиздер биз менен бирге бул саатта дагы сонун темадан кабардар болуңуздар. Маалымдар болсоң, демек куралдангансың деп бекер айтылган эмес. Ошондуктан албетте ар бир адам билет ашказаны бар экенин. Ашказан ооруурун дагы билебиз, бирок ошону кантип оорутпай сактап калыш керек? Бул албетте акылмандуулук. Ошондуктан эгерде сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрсөңүз, өзүңүздүн ден соолугуңуздун сакчысы болсоңуз, анда биздин уктуруубузга кош келиңиз. Жана достор, бүгүнкү темабыз гастрит, ашказан оорусу тууралуу сөз болмокчу. Негизи ашказанды кантип туура сакташ керек оорутпаш үчүн? Ашказандын милдети кандай? Эмне үчүн туура аз өлчөмдө тамак жеш керек? Ашказаны чоюлуп кетип, кичирейтип операция кылдыргандар дагы жок эмес. Арабызда мындай болбош үчүн эмне кылыш керек? Ушул тууралуу кенен сөз кылабыз. Бүгүнкү коногубузду тааныштырсам, улуттук хирургия борборунун жогорку даражадагы врач-хирургу, саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери Абдышев Эсенбай Абдышевич биздин төрүбүздө. Кутман кечиңиз менен. Рахмат, саламатсыздарбы? Жакшы жетип алдыңызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат, буюрса жакшы. Мен суранган убакта ошол мөөнөттө келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Иштериңиз, ден соолугуңуз, өзүңүз тууралуу бир аз кыскача маалымат айтып берсеңиз. Мен өзүм Абдышев Эсенбай Абдышевич 1999-жылы ушу медакадемияны, биздин Кыргыз улуттук медакадемиясынын дарылоо факультетин бүтүрүп, ошондон бери улуттук хирургия борборунда врач-хирург болуп эмгектенебиз. Ошол негизги эмебиз. Адамдардын ушул баягы өзгөчө биздин улуттук хирургия борбору тез кечиктирилгис хирургия катарына кирет. Бул биздин жетекчибиз академик Мамед Макеевдин түзгөн мектеби. Ошол мектепте биз татыктуу улантып келе десек болот да. Ошол хирургиялык борбордо көпчүлүгү көлдүктөр иштешет дешет го. Сиз да көлдүк эмеспи, капыстан? Көлдүкмүн. Анан кийин эми жалпы жонунан алганда көлдүктөр көп дейт, бирок статистика менен алып келгенде көлдүктөр биз аз элебиз. Саналуу эле көлдүктөр барбыз. Жакшы, рахмат алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Ошол бүгүн сизди мыкты адис, сиздерге керектүү маалыматты берет деп бизге жөнөткөн замандаштарыбызга, кесиптештерибизге да рахмат айткым келет. Бүгүн ошол байке ашказан оорусу тууралуу сөз кылалы дедик. Жаз мезгили келатканда көпчүлүгүндө ашказан оорулары күчөп, кышы менен чыдап келип, кой эми дарыгерге барам дегендер эми чыдай турайын деп күзгө калтырып, айтор ушундай учур көп келет эмеспи? Анан менимче ашказаны оорубаган же ашказаны баягы желдеп калыптыр, суук тийип калыптыр деп балдардан бери кездешет. Мындай нерседе негизи ашказан каякта экенин билбеген адам жок болуш керек. Бүгүн ушу сизден ашказанды кантип туура сактап калабыз, жана гастрити бар болсо кантип туура дарыланыш керек, бул тууралуу кененирээк маалымат алгыбыз келди. Анан мен сизден ошол биринчи эле ашказандын милдети тууралуу сурагым келип атат да. Ашказан негизи өзү кандай милдетти аткарат? Эми атына заты жараша ашказан деп коет экен. Негизги милдеттерин айтып берсеңиз. Ашказан бул ошо тамак сиңирүү органдарынын эң биринчилеринен десек болот. Ашказанда эң биринчи тамак сиңирүүнүн баягы процесси жүрөт да. Тамакты сиңирүү, тамакты деген тиги андан ары организмге баягы кандай тамактарды организм керектүүлөрүн алып калып, андан ары кайсы жака кандай чыгарыш керек, ошол жерден ашказандан эң биринчи мындай бир айтканда сортировка дагы жүрөт да. Сортировка дагы жүрөт ашказанда. Ашказан өзү негизи бул мындай бир орусча айтканда мишкообразный, то есть кап өңдүү орган, көңдөйчө, мындай кап өңдүү орган болуп саналат. Көлөмү канчалык болот? Көлөмү эми ашказандын ар кандай бир эмеде болот. Негизи узундугу где-то бир
15 сантиметрден ошо 15 сантиметрден туурасы бир 10 сантиметрге чейин болот. Ашказандын чоң эле болот да. Чоюлуп кеткендердики андан да чоң болот. Чоюлуп кеткендердики эми деген ашкадан чоюлуп кетти дегендери алар тиги ылдыйкы малы таздап коет. Бул курсак өңдөөнүн ылдыйкы жагына чейин баягы чоюлуп кетет. Чын эле кап болуп калат да, кап болуп калат. Эме болбой. Кичинекей балдардачы? Эми кичинекей балдарда болсо, кичинекей балдардыкы деген ал эми ошончолук өзүнүн эмесине жараша, баягы организмине жараша кичинекейлер. Адам чоңойгон сайын ашказан кошо өсөт турбайбы? Бардык эле органдар сыяктуу эле, ошо ал деле чоңоет да. Кичинекей эмесине жараша. Жакшы. Ушул ашказаны ооруйбу дегенде эле көпчүлүгү тамашалап калат, эмне ачуулуусуңбу депчи. Ушул мен сизден бир аз сурагым келип атат. Ачуулуу адамдардын ашказаны чын эле көп ооруйбу деп. Ооба, туура. Бул ашказандын ооруларынын негизги бир себептеринин бири бул баягы нервный фактор, нервдик факторлор. Ошо киши ачууланганда, ачуулуу адам же болбосо деген тиги катуу киши переживать этип, нерв деңгээлинде мындай бир переживать этип, мындай бир кайгырып, өтө катуу эмеге түшкөндө ошондо эмоциональный тиги мындай бир перепадок или эмоциональный парагы эме болгондо өтө эмоционалдуу адамдар да кездешет да. Демек, ачуулуу эле эмес, бат эле туруп каткырып күлүп калып, анан кайра эле бат эле сарсанып, бат эле кайгырып, бат эле ыйлап, бат эле ачууланып турса, демек ашказаны, Жок, эми ал адамдардыкы мындай бат эле кайгырып, бат эле көңүл ачылып кеткен адамдарда деле көп мындай эмес, просто жөн гана баягы нервный стресс деги, постоянно нервный стрессте болуп, ар бир нерсеге эле ачуулана берип, болор болбос нерсеге эле жини келип, ар бир нерсени, мисалы үчүн, ар бир нерсе ордунда турбаса деле ошого деле кайгыра берген, ошого ачуулана берген кишилер да көп болот. Адамдардыкы турбайбы? Ачууланган кезде ашказан кызарат деп коет го. Ушунда ашказан бул жөн гана мындай тамашалап айтылган сөзбү, же чын эле ашказан өңүн өзгөртө алабы? Ашказан негизи өзүнүн оорусун, баягы кандай оорусуна жараша өңүн өзгөртөт. Мисалы үчүн гиперацидный гастрит болсо, анда кислота, соляный кислота көп чыгарып туруп, ашказандын өңү мындай кызгылт түздө болуп калышы мүмкүн да. А если атрофический гастрит болсо, анда кайра наоборот соляный кислота аз чыгып, ал бир аз бозураак түздө болуп калат. Ошого жараша, Ошого жараша. Түшүнүктүү. Демек, ашказан оорубасын десең, нервди сакташ керек турбайбы? Негизи биринчи кездеги профилактикасы бул өтө эле ар бир нерсеге катуу кайгырып, ар бир нерсени жүрөккө жакын албаш керек деген сөз да. Андан тышкары ашказан ооруларына эмне алып келиши мүмкүн дагы? Ашказан оорулары негизи эми биздин бул ашказан өзү эле айтты, ашказан деп айтып тургандан кийин ашказандын ооруларына бул тамактануунун бузулушу. Баарыбыз эле айтып коебуз, туура тамактануу депчи. Туура тамактануу эмне деп баарыбыз эле сурайбыз да. Эми врачтардын көбүнөн эле сураса, кандай эмне тамактаныш керексе, туура тамактан деп коебуз. Куулган тамак жебе деп коет. Же ошондой бир нерсени айтып коебуз. Туура тамактануунун өзү бул эмне деп, ошо негизи алып келген ооруга алып келген бул туура эмес тамактануу. Туура эмес тамактанууга буга эмне кирет? Бул өтө көп тоюп алуу, же болбосо ар кандай химикалык жактан даярдалган тамактардын көп жеши, же болбосо деген ошо мындай бир узак убакытка чейин ачка жүрүп алуу кесепеттери да. Кесепеттери ошо. Же тамакты жакшы чайнабай жеп коюучу. Же ошо тамакты деген убагында мындай бир жакшы мындай бат тоюп алуу да, тамакты бүкүл эле мындай бир көп кишилер ушундай тамак жешет да. Баягы туруп эле засургонун үстүндөгүн бат эле жеп коюшат. Ошондо дагы ашказанга күч келет да. Күпүлдөтүп жеп алат, Күпүлдөтүп жеп алат. Айтып атайм, ашказан бул сортировка менен дагы заниматься этет да. Баягы кайсы тамак переварить этилип, ооздон чайналып, кандай чайналып түштү, ошого жараша да бөлөт да. Анан ошондо дагы бир топ ашказанга күч келет да. Ушул тамак сиңирүүнүн процессин айтып берсеңиз. Баарыбызга ушундай туура тамактанууга да бир аз тийише кеттик. Туура тамакты туура сиңирилиши үчүн негизи эмнеден башталат? Тамак сиңирүү процесси организмде кандай жүрөт?
Тамак сиңирүү организми бул баягы ооздо тамак, биз оозго тамакты алганда эле шилекей бездери биринчиден эң биринчи өзүнүн баягы тамакты расщеплять этип, то есть тамакты элементтерге бөлө баштайт. Ошондо майда чайнап биз тамакты жакшынакай шашпай майда чайнап андан ары жуткандан кийин уже ашказанга келгенде, ашказанда деген уже эң биринчи ашказанга керектүү элементтер уже ашказандан сиңе баштайт. Бул суу сиңет, суу да көптөгөн тиги бир аз элементтердин көбү ошо ашказандан уже канга сиңип сиңе баштайт да, кээ бир ошо майдаланган элементтери менен кошо. Ошондо эле ошол тамак уже ашказанга келип түшкөндө эле ашказандын ар кандай тиги соляный кислотасы дагы башка кислоталар, ашказандын ферменттери ошол тамакты майдалап микроэлементтерге чейин бөлүп, өзүнүн микроэлементтерге чейин бөлүп, ошо тамакты андан ары түртүп, андан ары сиңиргенге даярдайт. Жакшы. Тамак сиңирүүдө ошол көпчүлүгү баягы балдар деле кичинекейинен үйрөтөт го, эгерде жакшы чайнап жесең, анда сенин тамак сиңирүүң жакшы иштейт, ашказаның оорубайт деп. Анысы кандай? Бул дагы өтө маанилүү нерсе. Мисалы, жөнөкөй эле айта турган болсок, ушу тамактануудачы, туура тамактануу деп айта кетпедиңизби? Мен бир кызыктуу литература окуп калдым. Ал жакта суу ичүү же болбосо тамак учурунда суу ичүү жөнүндө көп айтылыптыр да. Мисалы, мен билишимче, биз дайыма тамак ичип аткан маалда сөзсүз түрдө эгер кургак тамак болсо чай ичебиз же компот ичебиз, чайкысын, анан сөзсүз түрдө чай ичкенден кийин, тамак ичкенден кийин келгиле бир чындан чай ичели деп кызыл кылып чай ичебиз. Айтор ошол бул мүмкүн Джордж Ричард деген англиялык адам экен, ушундай энциклопедия сыяктуу кылып көп изилдөөлөрдүн негизинде жазыптыр. Тамактануу учурунда эч качан чай, компот ичпегиле. Тамактангандан кийин 1 сааттан кийин ичсе болот, же тамакка чейин жарым саат мурун ичиш керек дейт да. А биздечи, бизде кандай? Негизи бул ошол суу менен тамак ашты аралаштыруу ашказандын иштешине жолтоо кылабы, оорчулук келтиреби же андай деле эмеспи? Мындай да, эми баягы адам ушундай Кудай Алла Таалам адамды жаратканда баягы өзүнүн ар бир органдын, ар бир адамдын баягы дене түзүлүшүндөгү ар бир органды мындай бир ушундай кылдаттык менен жараткан экен да. Анан ошол суу баягы анан бул жерде ар бир мындай өзгөчөлүк бар. Баягы менталитет дегендей эле ар бир адамдын өзүнүн, ар бир региондун, ар бир баягы жер шарындагы материктин дагы өзүнчө мындай бир өзгөчөлүктөрү бар да. Кандай сиңирет, ким кандай эме кылат. Эми биз кыргыздарга деле баягы биз кыргыздар ошого көнүп калганбыз да. Укум тукумдан бери ошондой жанакы тамак ичип атканда өткөчө эт жеп алып үстүнөн тиги эменин ысык чайдан ичип ошондой көнүп калган да. А негизи андай кылганга баягы илимдин эме көз карашында караганда андай болгон эме туура эмес да. Туура эмес. Ошон үчүн тамак ичип мындай тамакты ысык да ичпеш керек, абдан ысык да ичпеш керек, абдан муздак да ичпеш керек. Тамак деген мындай салкын, мындай бир өтө мейлиндүү түрдө ичишкенде ошондо ашказанга жакшы сиңирет. Анан кийин артынан ысык чайды ичип, биз эт жеп туруп артынан ысык чайды ичсек тамак сиңиребиз деп ичип атпайбызбы? Андай деле эми ошол чайдын өзү деле тамак ашты сиңиргенде бир топ ашказандын баягы кислотасына залалын тийгизет да. Залалын тийгизет. Ошондон деле мындай бир гастрит деле болушу мүмкүн да. Мисалы, өспүрүм балдарда, кичинекей балдарда көп кездешет го, ашказанына суук тийип калыптыр деп туруп анан чууда койду майынан сүйкөп, жылуу койду жоолук менен таңып койгончу. Ошол учурда чын эле ашказан жылдеп калабы же бул кандай түшүнүк негизи? Мындай медицинанын көз карашында кандай? Салттуу медицинада? Эми мындай да, эми баягы ашказандын оорулары курч жана өнөкөт ооруларына бөлүнөт да. Гастриттеги баардык эле оорулар сыяктуу эле курч жана өнөкөт ооруларга. Курч кармаган гастритте ошондой кылып убагындагы мына шарт эле ашказаным ооруп калды дейт. Эң биринчи белги бул ооруп калат. Ооруп калды, кусуп калды, ашказан сезгенип калды. Ошол убакта гана ошондой кылып баягы өзүнүн менталитет менен дагы кичине бир аз жылуулап
жылуу кармап майсы көп койсо ошол дагы кичинекей балдардын организми бат восстановление бат калыбына келет да. Ошон үчүн ошондой кылса эми бул деле баягы эффектүүлүк да, эффектүүлүк. Анан үстүнө балдардын ашказаны баягы өзүнүн организмге кирген ашыкча тамак аштын эсебинен дагы тиги баягы тамак сиңбей калат. Ошо тамакты кусуп салса, анда тамак жок, жеңилдеп калат бир топчу. Жакшы. Эми бүгүнкү темабызга кайталы. Гастрит. Угармандарыбызга кайрыла кетсем, достор, 0705 53 16 64 WhatsApp номерубуз кызматта. Келип аткан билдирүүлөр бар. Буюрса алдыда чалып, куттуктап, чалып дебедимби, бул жакта карап, бардык маалыматтарга дагы, жоопторго, суроолорго дагы жооп бере кетебиз. Дагы бир жолу кайталайын. 0705 53 16 64 сандары WhatsApp номерубуз. Эми гастрит жөнүндө сөз кылсак, гастрит деген негизи эмне болгон оору? Гастрит деген бул ашказандын былжыр челинин сезгенисү болуп саналат да. Ашказандын ички ашказандын негизи тиги 3 бөлүктөн турат да. Ошо былжыр чели тиги эмеси булчуң слою, булчуң катмары и үстүңкү катмары болот. Ошон үчүн тиги серозная оболочка деп коет. Ашказандын ошол гастрит деген бул ички стенкасын жоксу ички керегесинин былжыр челдин сезгениши болуп саналат. Ошол. Эми ошол гастрит дегенде анда дагы баягы түрлөрү дейбизби же стадиялары, даражалары дейбизби? Айтор жаңы башталган түрү, өтүп кеткени, өнөкөтү, анан андай мындай болуп бөлүнөт эмеспи? Ошого жараша кайсы учурда негизи адамда гастрит бар экени байкалат? Ошол өнөкөт гастрит жөнүндө сөз кылсак. Эми азыр айтпадымбы, гастрит бул курч жана өнөкөт оорулар деп экиге бөлүнөт негизи. Анан кийин гастриттин деген түрү баягы ошол баягы классификациясына келсек, эми туз кислотасынын, соляный кислотанын бөлүп чыгаруу иштөө количество эмесин количествосы деп коет. Ошо соляный кислотаны көп же аз сандагы бөлүп чыгаруусуна келет да. Гиперацидный деп коет. Соляный кислота көп түрдө көп чыгарылат. Нормальный гастрит нормальный немедеги чыгаргандагысы нормадагы и аз санда чыгаргандагысы это гипоцидный гастрит деп коет. Анан ошол острый гастритти убагында азыр башталганда айтып кетпедикпи? Убагындагы жанакы жылуу кармап, убагында ошол гастриттин деген убагында дарылап койсок, ал өтүп кетет. Бул убактылуу нерсе да. А бирок гастриттин баягы биз ошо ооруганына чыдап, эч кандай көп көңүл бурбай, ар бир оору бул деген баягы оорунун астында көптөгөн белгилерди берет да. Анан сыздап ооруп калат, тамак сиңбей калат, эртең менен турсаң оозуңа ачуудан мындай бир кара суу келип калат. Ошондойлордо көп көңүл бурбай эле жүрө берсек, ал өнөкөт дартка айланып кетет. Анан көп оорулардын баягы кабылдап кеткени бул өнөкөт оорудан болот да. Өнөкөт оорудан ошондой кылып жүрө берип, анан кийин язвага айланат. Ошол жер деген анан язвага айланып, язвадан кийин жолбосо тиги плоский язвага айланып, ошо язва канашы мүмкүн, кайра язва ошол ар кандай жанагы жаман дартка айланып кетиши мүмкүн. Ошондой барыпчы залалдуу шишиктерге айланып кетиши мүмкүн да. Түшүнүктүү. Гастриттин белгилерин бир аз айта кеттиңиз, сыздап ооруп калат, тамак сиңбей калат деп. Эми ошол гастритке кабылгандан кийин залалдуу шишикке чейин алып келет деп атпайсызбы? Бул учурда мисалы биринчи көрүнгөндө жанагындай жагымсыз шлангты жуттуруп, дарылашып берсе, анан дары жазып бергенден кийинчи кайра барып текшертиш керекпи? Дарылануудай толук кандуу болгонун билиш үчүн же өзүң эле симптомдоруң жетиштүү болобу? Эми ал дагы дарылануу эмнеден башталышы керек? Дарылануу бул эң биринчи диетадан башталыш керек. Дарылануу диетадан башталыш керек. Диета дегенде тагыраак. Диета дегенде бул тамакты аз-аздан и бат-баттан ичип туруу керек. Ошого аракет кылыш керек. Анан кийин мындай ачуу, жанакы
мурч өңдүү, ачуу мурч же алкоголь ичимдиктерин ичпеш керек. Ар кандай фастфуд тамактарды ошол убакта фастфуд ар кандай химиялык түрү менен азыр эми көп болуп кетпеди, химиялык жактан жасалган эме тамак аштар. Ошолорду колдон келишинче ошолорду деген жебеш керек. Тамактын только балык же эттин кайнатма шорполорун, ошол эле тиги капуста, цветной капуста же болбосо жанакы тиги савиз эмелерди кайнатып, кууруп эмес, кайнатып жеш керек да. Кайнатып бышырып жеш керек да. Анан кийин негизги анан ашказан ооруйт дегенде ак сүт ичкиле, ак ичкиле дешет го. Булчу канчалык деңгээлде туура? Мындай да, сүт бул деген жана башында айтпадымбы, ашказандын деген баягы гастриттин классификациясын бөлө келгенде гиперацидный, нормальный ацидный и гипоацидный гастрит депчи. Если эгерде деген бизде деген гипоацидный гастрит болсо, то есть тамак өзү сиңбей, жеген тамагыбыз ошол боюнча туруп калып, ашказандын ашказан дүмпүйүп, тамак сиңбей, ошол жер оозуңа мындай бир кандайдыр бир ачуу даам келип эмес, бул жыт келет да, ачуу жыт даам келбейт. Ошол убакта сүт ичкен болбойт. Анткени деген ал деген сүт деген бул мындай бир орусча айтканда обволакивающий эффект менен обладать этет да. А сүт барганда ошол гипоцидный ансыз деле чыгарбай турган соляный кислотаны ого бетер каптап салат дагы, анан ал ого бетер чыкпай калат. Ошол убакта ашказан ого бетер ооруйт. Ого бетер ооруганы күчөйт да. Сүт бул азыктары бул гиперацидный гастритте керек. Анткени деген айтпадымбы, жанакы обволакивающий эффект менен обладать этет, анан обволакивать этип туруп ашказандын баягы былжыр челин каптап, өзүнүн тиги эмесин свойствосу менен каптап калат дагы. И соляный кислотаны чыгарбай калганга, чыгарбай калат да кандайдыр бир деңгээлде. Ошондой кылып эмеси бар да сүттүн ошол бир эмеси бар. Гастрит ашказан ооруйт десе эле ай сүт ич деген туура эмес экен да. Аны деген биринчи ошол себебин билиш керек да, Ошо гиперацидный же атрофический гастритпи же кандай гипоцидный гастритпи, ошону билиш керек да. Ошол курулма тамактарга кайткым келип атат. Жогоруда сиз диетада курулган тамактар деп кетпедиңизби? Эмне себептен ошо баары эле курулган тамак зыян дейт да? Эмне себептен бул кеп майдабы же курулгандан кийин эт өзүнүн бир свойствосын өзгөртөбү, эмне себептен? Мындай да, курулган тамак бул баягы тамактын эң даамдуусу бул куурулган тамак деп эсептелет да. Ооба. Эң эле даамдуу, жагымдуу бул куурулган тамак. Анан бат табышат да. Бат табышат. Анан бул ошол убакта баягы тамакты курган убакта биз майга баягы чырылдатып курабыз да. Майга чырылдатып непосредственно контакт эме менен болгондо ошол өзүнүн дагы баягы бир аз свойствосын жоготуп, дагы жанакы канцерогенный вещество деп коет. Жанакы раковый клеткалардын пайда болушуна, то есть раковый клетканын кандай бир күчөшүнө алып келе турган кандайдыр бир ферменттер пайда болот экен да. Ошол куурулган тамактардачы. Ошондо кеп майдабы же эмнеде? Майда, ошол майда дагы болот, майда и непосредственно ошол тиги эменин стенкасы менен табактын жана кууруп аткан казандын эмеси баягы тиешип май менен кошо ошол контакт болгондо ошол жерде ошондой катуу бир нерсе, канцерогенный веществолор пайда болот экен да. Ошонусу менен анан баягы тамакты ошол организмге ошону биз жегенде ошону сиңирүү кыйын болот экен да. Ошону расщеплять этип ошону сиңирүү кыйын болот экен. Мисалы ас деле ооруп турган ашказан ого бетер баягы күч келет да. Мисалы жанагы сорпосун өзүнчө бышырып туруп анан зажарка деп анан өзүнчө куруп туруп кошот турбайбы? Бул деле демек курулган тамакка кирип калат экен. Бул деле курулган тамакка кирип калат да. Бул деле курулган тамакка кирип калат. Ошон үчүн тамакты кайнатма кылып эле ошо этти деле, ошо овощи, фруктыларды деле, овощилерди деле ошо кайнатып бышырып
жеген жакшы да. Көбүнчө ашказан ооруган адамдарга шашлык, катуу эт жебей дешет экен да. Бул сиңире албай калгандыктанбы же шашлыктын башка да зыяндуу жактары барбы? Азыр эле ошо айтып атпаймынбы, тиги ошо мындай бир эмеге кургак бышкан тамактардын ошо сиңиргенге организм баягы сиңиргенге көптөгөн күч энергия ферменттерди тарапкылат да. Анан өзү ошо жегенден кийин жакшылап майдалап эметип жебей, баягы биз жегенде дагы таттуу да, ал бат-баттан эле дүкүлдөтүп жейбиз да. Анан көп чоң кусуктор менен кетет. Ошолордун баарын ашказанга барып түшкөндөн кийин аны баягы расщеплять эте турганга ашказандын күчү келбей калат да. Ошондон анан көптөгөн оорулар чыгат да. Ошо кесепеттери жөнүндө бир аз айта кетпедиңизби? Рак оорусуна чейин алып келет, залалдуу шишикке чейин деп, язвага алып келет дедик. Гастрит язвадан өтүп атканда кандай мындай курч же кандай бир кабылдоолор байкалат, кандай симптомдор билинет да? Мурдагыдай эле ашказан оору береби же андан башкача приступтар пайда боло баштайбы? Негизги ошондой эле баягы өтө курч кармабайт, бирок деген дайыма сыздап ооруп калат да. Өзгөчө тамак ичкенге чейин ач карын турган убакта ошол ашказан ошо ач карын турган убакта ооруйт да. Адамдар ошону көп байкайт. Эртең менен турганда баягы ач карын убакта ашказан ооруп калат. Ашказан ошо өзүнө сезилет да. Ач болгондо чыдабай баштап, ошо ооруп, шалдырап, баягы бат жини келип, нервный болуп, ар бир нерсеге эле теги көңүл буруп эле жинденип эмете баштайт да. Ошол андан кийин баягы кускусу келет, жүрөгү айланат, ошол эмелерден шалдырайт. Адамдын мындай тамак ичкенден кийин деле, тамак ичет, бирок тамак ичкенден кийин деле ошол кандайдыр бир, биз тамак ичкенден кийин мындай бодрый болуп, мындай бир рахат алып жыргап каласың. Алар болсо кайра ошол тамак ичкиси деле шалдырап, чарчап, жумушка деле табит тартпай, көңүлү чаппай деп ошондой убакта кала берет да, баары бир ошол өчүп кеткен убактачы. Анан кийин тамак ичсе дагы аягында барып тамак ичсе дагы оорутуп калат да. Тамак ичсе да ооруп калат. Бул демек язва болуп кеткени. Язва болуп уже эмеден язванын өчүп кеткен калыбына келет. Ошо язва кээ бир адамдарда язва бойдон эле жарылып, канталап, анан операция кылдырып айыктырып коюп жүрө берет. Кээ бир адамдардыкы язва жаңы башталганда эле залалдуу шишикке айланып кетип атпайбы? Бул эмне себептен, эмнеден көз каранды болот? Эми бул биринчи себептер азыркы убакта, азыркы медицинанын жетишип калган убагында, мурда убагында ошо язва дегендер азыр кичине азыраак кездешип калды да. Мурда мындан бир жылма жыл мурун гастрит язвага айланып, анан язваны дарылоо бул өтө дарыларга көп басым жасап, эме жок, дарыларга тескерисинче дарыларга көп эме кылбай, биз дарыласак деле ошо көп жакшы дарыланбай, абдан операциялар көп болчу да. Ашказанды ошол язваны кесип алып салган, язванын жанакы язванын ошо осложнениялары эме да, кабылдоолорчу биринчи ашказан язвасы, ашказан же 12-чидеги язванын тешилип калышы, экинчиси канашы бул язванын, үчүнчүсү деги стеноз деп коет, карттанып, бири-бирине эметип, өсө берип, карттанып жабылып, өсө берип, баягы эмесин ашказандын өтүү жолун жаап калат да. Ички жолун жаап калып, тамак өтпөй калат такыр элечи. Стеноз. Төртүнчүсү бул эме башка органдарга, мисалы үчүн уйку безге же тиги башка жанда турган органдарга ошол карттанып өсө берип, ошо башка пенетрация деп коет, ошо органга жабышып өсөт да. Жабышып өсөт. Андан кийин бул бешинчиси бул малигнизация, то есть переход в рак болуп саналат. Мурда бул осложнениялар көп болчу бизде. Ошол убакта элдин баягы элде чын эле акча жок, элдерде жумуш жок калып, элдер көп нервный переживание, нервный мындай бир стресстер көп болгон үчүн дагы болуш керек деп ойлойм да. Азыр эми эл баягы Кудайга шүгүр кичине бир аз анча мынча болсо дагы баягы турмуш кичине бир аз элдердин, мен жалпы
баягы мамлекеттин эмесин өтүп ар бир элдин өзүнүн ар бир кишинин өзүнүн тиги эмесин айтып атам да. Мындай бир кандайдыр эффекти болсо дагы уже курсагы тоюп, кийими бүтүн болуп, жумушту мындай кылам, эртеңки күнү мындай кылам деп ошол жолго түшүп калдык да. Ошон үчүн дагы болсо керек. И ошол дарылардын чыкканы дагы канча көптөгөн дарылар чыкты. Ошол азыр болсо ошол язва башталган убакта эле дары менен дарылап бүтүрүп токтотуп койсок болот. Ошо операцияга чейин алып барбайчы. Азыр операцияга редко ушундай чанда гана операциялар болуп калды да, мурдагыдай эмес. Ошон үчүн азыр дары менен гана дарылап токтотуп тиги эметип койсок болот. Мисалы жана Helicobacter pylori деген бар эмеспи? Кээ бир адамдарда ошол нерсе жашап бар болот. Эми бул көп эле да азыркы заман, азыркы учурда болгондо да жуга турган нерсе. Анан сөзсүз түрдө Helicobacter дагы, анан язва болсо сөзсүз рак болот, алып келиши ыктымал деген пайыздык тобокелчилик жогору деп айтса болобу же андай деле эмеспи? Жок, Helicobacter pylori баягы ар бир адамда, ар бир ашказанда болуш керек. Болуш керек. Бул ал деген тамакты сиңиргенге өтө көп жардамын берет да. Бул острый гастрит болгондо, же болбосо өнөкөт гастрит болгондо, язва болгондо бул эмне болот? Бул ошол Helicobacter pylori көбөйүп кетет. Көбөйүп кетет да. Абдан көбөйүп кетет дагы. Анан көбөйүп кеткенден кийин ар бир нерсе өзүнүн ченеми менен болуш керек да. Көбөйүп же азайып кетсе эле сөзсүз түрдө кандайдыр бир залалга алып келет. Организмде ошондой да. Мисалы үчүн бизде деле мына раковый клеткалар, биздин ар бир кишиде раковый клеткалар бар. Алар закон ченемдүү түрдө жашап атат. Ошолор кандайдыр бир нерсе болуп көбөйүп кетсе эле бүттү, анда деген тиги рак шишиктерин алып келип атпайбы? Ошондой эле бул ашказанда Helicobacter pylori деле ар бир адамда болуш керек. Андан кийин ал көбөйүп же азайып кеткенде, андан кийин жанакындай кесепеттерди, жанакындай тиги ашказандын баягы кабылдоолоруна, гастриттин же язванын кабылдоолоруна алып келип атпайбы? Ушундай болот да. Түшүнүктүү. Жогоруда биз туура тамактануу жөнүндө сөз кыла кетпедикпи? Туура өз убагында тамактануу канчалык маанилүү? Мисалы өз убагында, эртең менен, түштө, кечинде дегендей. Эми ар бир биздин организм, жана айтпадымбы, Алла Таала ушундай кылып жараткан экен. Мындай бир ар бир нерсени ошол ар бир нерсе өзүнүн убагы менен иштеп, ойгонуп, кайра тиги адам биз деле түнчүндө уктап, эртең менен тиги баягы сергип жумушка туруп барып келгендей эле ашказан деле ар бир орган ошондой сымалда иштейт да. Ошон үчүн ар бир нерсени биздин деле баягы тиги биз деле тынбай эле дайыма эле иштей берсек чарчайсың, алың кетет, шалдарайт. Ошондой эле ашказан деле ошондой эле. Убагы менен баягы 3-4 саатта бир тамактанып, ошол убакта дагы көп мындай тамактанбай убагы менен баягы азаздан бат-баттан жеп турса, бул ашказан үчүн абдан жакшы да. Ошо анан тамак жегенде дагы жанакы ар кандай тиги тамак келсе эле болду, эптеп табылган эле жей бербей, ошону деле ылгап жеген жакшы да. Кыргызда бекеринен айтылган эмес да. Баягы ашыкча жеген тамак ден соолукка зыян, ашыкча жаган жан эгинге зыян деп. Ооба, айбайсан тамаа айтылган сөздөр бар, туура айтасыз. Эми биз ашказан жөнүндө сөз кыла алган соң, жогоруда сиз ичимдик деп айта кеттиңиз, анан чылым чеккен адамдардыкы ушу түтүн кандайдыр бир ашказан оорусуна таасир кылабы, алып келеби же ашказан менен анын байланышы жокпу? Эми албетте таасирин тийгизет. Түтүндүн бул никотин бул дагы ошол же тиги ашказан согун көп чыгарганга, никотин көп чыгарып, көп тиги эметкенге алып келет. Көп соляный кислота көп чыкса, анда значит баягы гиперацидный гастритке алып келет, же болбосо деген эрозияга же язвага алып келет. Эме түтүн чегип, тамак чеккен. И дагы бир нерсе бул деген тамеки арактын го, эми кесепеде түшүнүктүү, арактын бар кесепеде түшүнөт. Анткени арак бул деген аракты ичкенде бул алкогольный спирт деген бул эң биринчи ашказандан сиңет.
Анан башка органдардан барып аркы ичегиден же эмеден сиңиши бул кандайдыр проценттен сиңет, но где-то бир 70-80% спирттин аракты ичкенде ашказандан сиңет. Ошон үчүн жанакы биз биринчи ашказан наголодный желудок не надо пить деп орустар айткандай ашказанга түзмө-түз келди эле ошо ашказандан эле сиңет да. Биз башка тамактарды биз деген ашказан ошону расщеплять этип керектүү элементтерди гана кичине анча мынча гана элементтерди сиңирип алып туруп андан аркытын 12 ичеги андан ары барып ички ичегиден сиңсе, анан андан ары барып анан эң эле акыркы этап бул жоон чегиден калган суунун баарын сиңип, анан калган арткы баягы таштандылар өңдүү таштандылар анан жоон ичеги аркылуу чыгып кетет да. Алкогольный ичимдиктери бул ашказандан эле сиңет да. Эң биринчи. Ошон үчүн биринчи адам ичкенден кийин эле тамакка тойгонго чейин эле баягы спирт ичкенден кийин кызып калып аткандар да мас болуп аткандар ошол да. Андан кийин бул немелердин катарына бул насвай да кирет да. Насвай ушул насвайды чегүү дагы ошол гастриттин абдан баягы гиперацидный гастрит кылып ашказанды баягы шилекей безин көп чыгаргандай эле, ал шилекей бези көп чыга баштагандан биздин организм бул ушундай компьютер сымал, ар бир нерсе өзүнүн убагы менен этабы менен кетиш керек да. Мисалы үчүн оозго тамак кирдиби, тамак киргенден кийин шилекей бездери чыга баштайт. Шилекей бездери чыга баштагандан кийин уже мээге команда кетет ужачы, ай оозго тамак келди, тиги ашказанды даярдашка иштешти, тургула иштей баштагыла деген команда келет дагы. Насвайды оозго салып койгондон шилекей бездери чыга баштайт. Анда ошол эле команда ашказанга келет. Ашказанга келгенден кийин ал команда келгенде соляный кислота көп чыга баштайт дагы. Ошондон дагы абдан ошонун зыяны ошо насвайдыкы да көп да, чем никотинге караганда. Түшүнүктүү. Ашказан оорубаш үчүн алдын алуу тууралуу айтып берсеңиз, ашказан үчүн мына бул сага пайдалуу деп атай бир тамактар барбы? Анан көбүнөн угуп калдым, ошол ашказаны ооруган адамдар жана зарна боло бергендер барго. Булар капустаны көп жесем басылып калат дешет да. Канчалык деңгээлде туура? Эми ошо эмне үчүн зарна болот? Зарна болгондо бул деген жана айтпадыкпы, тиги зарна бул оозго мындай бир кара даамдын келиши. Кара мындай өт кычкылынын өтө мындай ачуу даамдын келиши да, зарна болуп калышычы. Ал эмнеден пайда болот? Ал жана ошо айтпадыкпы, гиперацидный же нормальный ацидный гастрит болгондо, ошондо баягы соляный кислота көп чыгып, ал ылдый карай эмес, баягы өйдө карай келет, чыгат дагы рефлюкс гастрит деп коет. Ошо рефлюкс гастрит болуп, анан кызыл өңгөчкө келгенде, кызыл өңгөчкө өткөндө, анан кызыл өңгөч баягы кызыл өңгөчтө негизи эме ферментация жүрбөйт да. Кызыл өңгөч только проводник тамакты ылдый карай өткөрүп турган эме болот да. Ошо кызыл өңгөчкө келгенде кызыл өңгөч стенкасы баягы кимдин соляный кислотанын баягы этке тип мындай бир раздражать этип жосо сезгенткенден кийин анан ошондо тиги баягы оозго ачуу даам келген сезилет да. Сезилет. Ошон үчүн тиги капуста жеп коюшуп, капустанын согун ичип коюшкандар бар экен. Негизи ошол капуста бул адам үчүн абдан бир жакшы тамактардын бири да. Капустаны кандай түрүндө жесе болот? Мында квашеный капуста бышырып жесе болот, даже капустаны кууруп жесе деле ошол абдан мындай капустанын эмеси качествосу бузулбайт экен да, эмнегедирчи. Ошо единственный продукт, который деген баягы касиетин жоготпой, кандай түрүндө жесе дагы капуста ошол организмди оңдойт. Даже капустанын согу мындай бир өзүнүн организмде мисалы үчүн чыйкан чыгып, же болбосо бир жер сезгенип калса, ошо капустанын кабыгын алып туруп кичине жанып согун чыгарып туруп ошого тартып койсо, бул маз вишневскийден дагы жакшынакай эме касиети бар да. Ошону айыктырып коет. Ошондой эле ошо элдердин баягы эми калк айтса калп айтпайт деген бар да, бул канча жылдан бери келаткан элдик баягы элдин байкаганы, эл ар бир кишинин баягы ошончо жылдан бери келаткан кандай десем эми мындай жыйынтыгы десек болобу же кандай мындай тажрыйба да бул тажрыйбасы да, ошо ошончо элдин келаткан тажрыйбасы да.
Бизде анда келип аткан суроолор бар, анан алды соңку убакыттарда, соңку мүнөттөрдө биз ашказанды кантип туура сакташ керек жана ооруй баштаганда биринчи кезекте эмне кылыш керек, ошол жөнүндө сөз кылалы. Угармандарыбыздын суроолору жоопсуз калып калбасын. 0705 53 16 64 WhatsApp номерубуз кызматта, дагы да жазыңыздар. Кандайсыздар, кутман кеч, сиздерге суроом бар. Биз жаш үй бүлөбүз, 3 балабыз бар. Үй бүлөмдү туура тамактандырганга аракет кылам. Жолдошум ичпейт, чекпейт, бирок таттуу куурулган тамакты жакшы көрөт. Эч үйрөтө албай койдум, азыркы учурда арык аябай. Кеңеш күтөм, эмне кылсам болот дейт. 490 сандары. Эми арык болгону өзү дагы баягы абдан эмоционалдуу болсо керек. Ошон үчүн эмоционалдуу кишилер бул арык болушат да. Анткени булар жанакы өтө ар бир нерсеге катуу переживать этип, ар бир нерсеге катуу мындай бир көңүл бура берип, тамакты да аз жешет да. Катуу кишилерчи, арык кишилерчи ошо тамакты да аз жешет. Негизи баягы ашказан ооруп аткан убакта ошо таттуу тамакташты, кекс жанакы таттуу тамак аштарды ошо азыраак жеген. Азыраак жеген жакшы да. Азыраак жеген. Куурулган тамактарды жакшы көрөт. Эч үйрөтө албай койдум дейт. Ошол негизи таттуу тамак, анан куурулган тамактар дагы, анан өзү дагы тиги арык болсо, значит нервный баягы эмеси дагы бир аз баягы айтып атпаймынбы? Жеңил, өтө жеңилирээк болсо да ошонун баары фактор биригип атат да. Эми алар ар бир кишини өзүнчө акырындан баягы тарбияласа болот. Эми күндө эле ошол суюк тамакты жасап берип, куурулган эмес, тиги сууга бышырылган тамактарды берсе эми жейт да, жебегенде эмне кылат эми? 3 күн катар мен берип койсо 4-сү күндө. Кийинки дагы билдирүүлөр бар бизде. Саламатсыздарбы? Кичинекей бала кенедейинен эле жакшы тамак ичпейт. Анын ашказанын бир аз кантип чойсо болот? Суу көп берсе ашказаны чоюлабы дейт. Жок, негизи биринчи деген ошол ашказанды, ал баланын ашказанын текшерип көрүш керек. Эмне үчүн тамак сиңбейт? Ошол кичинекей бала биринчи ашказанда тамак өтүүсү кандай, ошону рентгенге жанакы бари деп коет, ошону менен салып текшерип да көрүш керек. Ашказанда кандай тамак өтүп атат, ошого жараша анан айтыш керек. Атак бериш керек деп эле өзүнүн аны себебин билбей туруп эле сууну бере бергенде деле болбойт. Эми ошол ашказан жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Ар бир адам ашказаны өзүнүн көлөмүнө жараша деп. Туура канча, мисалы, эгер адам 60 килограммдык болсо, канчалык тамак жегени нормалдуу болот? Анан кичинекей балдарыныкы канчалык жегени нормалдуу болот? Кээде биз өзүбүзгө салыштырып эле же мына муну жеп бүтүр деп кыйнайбыз го ашказанын чоюп багыштын. Эми ошол баягы биз столго отурганда мындай болуш керек да. Биз столго отуруп тамак жей баштаганда бир аз ошо баягы бир аз бир жеңил тойгондой гана ашказаныбыз сезилет да. Ар бир адамдын өзүнүн тамак жеши баягы сезилет да. Жеңил гана тамак ошо тойгондой кылып турушубуз керек да. Анан баягы чын эле баягы ашказандын өзүнүн көлөмүбүзгө жараша деп баягы көп эле жепсе, ашказан дагы эми биринчиден чоюлат, экинчиден деген ары карай тамак ары карай ичеге да кете берет да. Ошон үчүн баягы жеңил тоюп туруш керек. Жеңил тоюп, ошо ашказанда ошо жеңил мындай бир ошого көнүш керек да. Биз эми анта албайбыз да. Көбүн эсе биз деле айтып коюп деле, тою жемейинче ыраазы болбой эле ошону карап эле баягы тиги отуруп калабыз да. Кичинекей балдарда деле ошол эле, кичинекей балдар өзүлөрү деле ошол көлөмүнө жараша мындай бир чыны 200 грамм же болбосо тиги 300 грамм тамак ичкенден кийин, ал эми суюк тамак ичкенден кийин суюк да, ал суюк тамак акырындан тиги андан арыдай ичегиге өтүп кете берет да. Ошол убакта баягы ошол бир 200-300 граммдай кылып тамак ичип турса эле эмеси болот, жакшы болот, жетиштүү болот да. Кийинки кутман кечиңиздер менен Айнур эже, саламатсызбы конок агай? Бүгүн менде мындай суроом бар. 37 жаштамын. Көптөн бери арыктай албай жүрөм. Кээде ашказанымды кичирейтсемби дейм. Бул нерсе арыктаганга жардам береби? Алдын ала чоң рахмат дептир. Эми ашказанды кичирейткенден азыр деген ошо бариатрический операция деп коет. Ошондой операциялардын түрлөрүн жасап атат. Бирок эми андан деле мындай бир өтө толук эффекттер кийинки убакта, мындан ошо бир 15 жыл мурун ошондой операция жасалган кишилерди көрүп эле жүрөбүз. Бирок андай деле эффект жок.
көп деле мындай бир болбойт экен. Анткени ашказанга ошо кичирейтип кээ бир ошо жанакы тегерекчелерди, кольцо деп коет, тегерекчелерди салып коет. Кээ бир ашказандын ошо эмесин кестирип, ашказандын 3/2, 3/1 бөлгөн атайын эле кээ бир кестиришип ошондой жасашат. Бирок ал деле баары бир ашказан деле эмес, бүт органдар, мисалы үчүн кесилген органдар эле кайра кабылына келет. Анан ошон үчүн бул жагынан деле кайра деле чоюлушу мүмкүн экен, кайра деле чоюлуп, кайра деле ошо кабылына келет да. Ушул ашказан жөнүндө сөз болуп калбайдыбы? Ашказан өзү баягы телолордон деп коет эмеспи? Бөлүктөрдөн турат го. Бир бөлүгүн кесип койсо, экинчи башка бөлүктөрү анын ролун аткара береби же булардын ашказандын жалпы эле функциясы бир болобу? Жок, ошо албетте аткара берет. Ар бир ошо ашказандын ар бир мисалы үчүн 3/2 бөлүгүн кесип салгандан кийин калган бөлүгү акырындан ошол ашказандын калган бөлүгүн калыбына баягы мойнуна алып дегендей ошону функциясын акырындан эметип өзүнө алып, анан кийин баягы иштей баштайт да. Иштеп, анан убакыт өткөндөн кийин ошо калыбына келет. Калыбына келип, мурдагыдай эле, илгеркидей эле тамак сиңирип, кайра мурдагыдай эле тиге болуп калат. Саламатсыздарбы? Атым Мирбек, Москвадан жазып жатам. Көп жылдан бери гастритим бар. Канча дары ичсем деле бир аз басылат, бирок кайра ооруй берет. Жыл сайын текшерилем, айыкпай койду. Эмне кылсам болот? Алдын ала рахмат сиздерге. Тонук эфир, сонун эфир болуп жатат. Пайдалуу кеңештер үчүн ыраазычылык билдирем дейт. Рахмат. Элге биз ошо ар бир эл үчүн деп баягы иштеп, эл үчүн деп эметип жүрөбүз. Ошону баалаганыңызга чоң рахмат. Негизи мындай да, адамдар жылына ушу статистика көрсөтүп атат да, дүйнө жүзүндөгү адамдар биз жылына бир 3 миллион тонна таблетка ичеткенбиз. Жалпы адамзат, дүйнө жүзү, жалпы адамзат ошо 3 миллион тонна. Анда ушуна канча миллион, канча миллиард акча ичебиз. Ошо да. Андан кийин мындай чалганда биз деген биринчи баягы биз мына туура тамактануу десе эле айтып коюп эле, кандай эмне экен туура тамактануу экен деп коюп эле, анан кийин ошону айтып коюп деле өзү жасабайбыз да. Ар бир нерсечи ошону айтып коюп деле өзү жасабайбыз. Анан ошол дайыма шашып жүрөбүз. Мына эртең менен тура калып жумушка шашабыз же бир жака шашабыз. Кээде ошол шашпай отуруп тамак ичүү деген жок да, ошо тура калып эле бир 5 мүнөт калганда шашып туруп, кийинип алып, жуунуп туруп эле тамакты бат-баттан ичип алып эле кетебиз. Анан кийин албетте ал деген ашказанга баягы ашказанды ойгото элек жатып эле, өзүбүз деле ойгоно элек жатып эле ошол күч келет да. Негизи баягы туура тамактануу деген бул эртең менен эрте туруп, бир 200 грамм жылуу суу ичип коюп, анан жарым сааттан кийин акырын жеңил мындай бир эртең менен баягы сууга бышырылган тамактардан жеп, көп эмес, мындай бир ошо бир жарым литрге жакын ошондой сууга бышырылган тамактардан жеп алып, ошо кайнат сорпосу менен кошо жеп, анан кийин ошентип көндүрсөк жакшы да. Анан биз деген эмне кылабыз? Ошо шашып турабыз, столдун үстүндө эмне болсо ошону жейбиз. Анан жесек жакшы, жебей да калабыз. Же болсо жебей эле ошо кетип баратып эле тиги бир печенье же бир нан, бир пряникти алып жейип кургак эле жеп кетебиз. Анан кийин ошентип отуруп, анан кийин жумушка барганда ашказан ооруйт. Анан тамак сиңирип эмне кылабыз? Анан мезим ичиш керек, фестал ичиш керек деп анан таблетканы алабыз да, таблетканы иче баштайбыз. Анан айтпаймынбы, ошо адамзат азыркы убакта ошо ар кайсы оорудан караганда ошо 3 миллион тонна таблетка ичет экенбиз да. Мундай эмне деген таблетка? Эмне деген химикаттар? Ошону туура акырындан өзүнүн калыбына коюш керек. Ар бир адам өзүнүн жашоо баягы кандай жашайм, кандай кылам, ар бир адам баягы айтат го, Кудай маңдайга жазса эмне депчи. Кудай маңдайга жазды, бирок деген Алла Таала эле айткан экен да, аракет кылсаң берекет дегендей эле өзүбүз ошол ар бир нерсени туура жолго коюп алсак, ошол боюнча эле кете берсек, ошол нормальный болот да. Саламатсыңарбы? Радиосу окей. Эртеңки жолдошумдун 27 туулган күнү менен дейт. Жарайт, эртең менен жазыңыз, эртең менен кабыл алабыз. Саламатсыздарбы?
саламатсыздарбы? Гастриттен кийин язвага өтүп кетсе, язваны кайра сөзсүз операция кылыш керекпи же дарылансам болобу? Көп жылдан бери язвам бар, азыркы акыркы учурда сыздатып, тынбай ооруп калды. Рахмат, алдын ала дейт. Язва эми гастрит баягы жанакы башында айтып кетпедикпи, гастрит бул кабылдап кеткенде язвага, эрозияга, язвага алып келет депчи. Анан кийин ошол эле язванын тиги эгерде деген язва ашказанда болсо, анда аны колдон келсе көп созбой, дарылабай аны алып салган жакшы. Өзгөчө ашказандын жанакы сиз айткан анатомический структурасы жагынан баягы большой кризна, малый кризна деп коет. Тагы ашказандын эми анатомиясындачы ошо если малый кризна жагында ашказанда жара жайгашкан болсо, аны колдон келсе практически 100% алып салыш керек да. Анткени ошол баягы тамак өткөн жолдо болуп, дайыма деген язва тамак менен сүрүлө берип, ошо жаман дартка бат айланып кетет. Бат канайт. Анан аякта дагы аны айтып атам, анатомический структура боюнча дагы ошол жерде малый кризна жакта эң чоң сосуд бул ашказанды кан менен камсыздандырып, ошол ашказанды кайра сиңирген тамак ашты баягы сиңирип эмеп турган бул сол ашказан артериясы бар. Ошол себептен бул бат канайт, канаганга келет. Ошон үчүн. Если 12 ичегедеги жара болсо, аны азыр Кудайга шүгүр дары менен дарылап, эч кандай операцияга жеткирбей эле дарылап калдык. Жакшы. Биздин карамагыбызда 4 гана мүнөттүк убакыт калды. Кээ бир угармандардын суроолоруна жооп бере албай калсак кечирим сурайм. Сизге акыркы суроом жогоруда айткандай эле ашказан үчүн эмне пайдалуу? Аны оорутпай кантип сактап калсак болот? Бир кыскача жогоруда көп жолу бир нече жолдорду айтып бердиңиз, туура тамактануу, стресс болбоо деген сыяктуу жыйынтыктап айта кетсеңиз. Эми ашказан ооруганда биз баягы биз как хирург катары айтарым, ашказан ооруганда биринчи бул деген ошону диагностировать билиш керек. Ашказаның ооруп атабы, же өтүң ооруп атабы, же тиги аппендицитиң ооруп атабы. Ашказан ооруганда, мисалы үчүн аппендицит болгондо 80% симптом Кохлера деп коет, ошо ашказан ооруп калат да. Анан кийин кайра ылдый карай түшүп тиги аппендицит болуп калат. Ошондон сактаныш керек. Ашказан гастрит болгондо, таш болгондо дагы ушундай болуп ооруйт. Панкреатит болгондо дагы ошо ашказан ооруйт. Ошон үчүн ошону алдын ала баягы тиги билиш керек да. Билиш керек. Биринчи шак эле деген ашказанды дарылап кирбей, биринчи дарыгерге көрүнгөнү жакшы да. Кызык суроо бар экен бизде. Суроолордун арасынан бирөөсүн таап алдым. Саламатсызбы? Башталгыч гастритти дарыласа болобу жана давлениянын төмөндөшүнө гастриттин тиешеси барбы дейт. Албетте мен айтып атам, башталгыч гастритти дарылап койсо бул бат дарыланат. Бирок айтпадым азыр элечи, ошол жанакы өзгөчө аппендицит болгондо 85% ашказан ооруйт гастритте болуп. Ошондон абайлашыбыз керек да. Ошон үчүн ашказан ооруганда алдын ала баягы дарыла бербей дарыгерге барсак, жок, дарыгерге барып, любой гастроэнтерологко, врачка кайрылса, анан кийин ошого жараша дары баягы врач же жазат, же хирургка жиберет, анан кийин дары жазса, дарылап, конечно, албетте дары менен биринчи курч ашказандын курчу кармаганда дары менен дарылап жоготсо кетирсе болот. Давлениянын төмөндөшүнө гастриттин тиешеси барбы дейт. Эми бул деген мындай суроо баягы ар бир ооруганда, ушундай сыздатып ооруп атса, давлениясы бар кишиники өзгөчө давлениясы көтөрүлүп кетет да. Анан ошон үчүн баягы төмөндөшүнө деле мындай бир кандайдыр косвенный эмеси байланышы бар да, бирок прямой байланышы жок, түз байланыш жок. Жакшы. Достор, карамагыбызда 1,5 мүнөттүк убакыт калды. Эсен Абдышевич, сизге эркин микрофон 1 мүнөттүк. Эми ушул бүгүнкү кечки маекке чакырып, ушул маек куруп берген Окей радиосуна чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз, өркүндөп өсө берсин. Өзгөчө кыргыз тилинде болуп атканы бул абдан кубандырып атат. Анан кийин мен өзүм жагынан айта кетсек, эми бизде ошо жана айтып кетпедимби башында, хирургия борборунда
улуттук хирургия борборунда бул кечиктирилгис экстренный хирургия бизде деген ошо курч кармаган оорулар ар кандай тиги жаракаттар менен келип түшөт. Ошону түзүп ошол основать этип Кыргызстанда ошо кечиктирилгис хирургияны түзүп ошону жетектеп келген ошо биздин жетекчи Усманбек Мамакеевичке дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал киши ушу 94 жашында дагы эле күлүгүчтүү иштеп жатат. Ийгилик ал кишиге, ден соолугу боло берсин. Ошо жалпы кыргыз элим бар болсун, ден соолуктары бекем болсун, гастрит аз оорусун. Ооба, чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Улуттук хирургия борборунун жогорку даражадагы врач хирургу, саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери Абдышев Эсенбай